Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Каникулду жакшы өткөрдүңөрбү? Эмесе балдар, силер менен бүгүн 4-чү чейректин алгачкы кыргыз тили сабагын баштайбыз. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Эмесе кулак төшөп, сабакка көңүл бурабыз. Өтүлгөндөр боюнча кайталап, эсибизге түшүрүп алсак, кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Кайсы сөз түркүмдөрү менен таанышканбыз? Зат атооч, этиш, сын атооч, сан атооч сөз түркүмдөрүнүн эрежелерин эсиңерге түшүргүлө. Булардын жоопторун онлайн тестинде күтөм. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы ат атооч. Сабактын максаты ат атооч сөз түркүмү жөнүндө маалымат аласыңар. Күн менен шамал жомогун окуп түшүнүп, тексттен ат атоо сөздөрдү тапканга үйрөнөсүңөр. Жаңы сөздөрдүн маанисин билип, сулуу, таза, катасыз жазууга, сүйлөмдөрдү түзүү менен ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Жомок аркылуу мээримдүү, боорукер болууга, ар дайым жакшы мамиле түзүүгө тарбияланабыз. Мен силерге күн менен шамал жомогун окуп берейин. Бир күнү күн менен шамал экөө талашып калышты. Мен баарынан күчтүүмүн, деди шамал мактанып. Жок, сен баарынан күчтүү эмессиң, деп каршы болду күн. Шамал өз күчүн күндүн көзүнө көрсөтүп, далилдегиси келип, кел анда, экөөбүз мелдешели. Тиги тонду кийген киши абышканы көрдүңбү? Ким анын тонун үстүнөн чечип алса, ошол күчтүү болот, деди. Күн анын айтканына макул болду. Күн булуттун артына жашынып, карап турду. Шамал кишиге келип, анын тонун, этекчеңин делбиретип, учура баштады. Киши тонун кымтыланып алды. Шамал болгон күчүн салып, катуулап кирди. Ал канчалык катуулаган сайын киши да ошончолук бекем кымтыланды. Акырында шамалдын күчү кетип, тонду чече албасына көзү жетти да, күнгө кайтып келди. Эми кезек күнгө келди. Ал жашырынган булуттан чыгып, кишиге жылуулугун чачып, жылмая карады. Киши күндүн мээриминен ысып, тонун чечип койду. Ошондо күн шамалга: досум, жумшак, жакшы мамиле оройлук менен залимдиктен күчтүү болот, деди жылмайып. Балдар, жомок силерге жактыбы? Эмесе бүгүнкү жаңы сөзүбүз менен таанышып алалы. Оройлук бул жагымсыз мамиле жасоо дегенди түшүндүрөт. Демек, биз ар дайым орой эмес, жагымдуу мамиле жасаганга үйрөнөлү. Балдар, ат атооштун эрежесин эсиңерге туткула. Зат, сын, сан атооштордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ат атоош деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз. Ат атооч зат атооштун, сын атооштун, ошондой эле сан атооштун суроолоруна жооп берет. Балдар, эми дептерибизге чын Куран айынын 8-и ат атоош деп жазып алабыз. Азаматсыңар, сулуу, таза жазууга үйрөнөбүз. Эми балдар, көнүгүүлөр менен машыгабыз. Биринчи көнүгүү: текстти окуп, түшүнүңөрдү айтып бергиле. Андагы ат атоош сөздөрдү таап, дептериңерге көчүргүлө. Экинчи көнүгүү: төмөнкү сүрөттөр боюнча ат атоошторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Аларды дептериңерге жазгыла.
3-чү көнүгө көңүл бурабыз. Текстин 3 сүйлөмүн көчүрүп жазгыла. Зат атошторду ат атоштор менен алмаштыргыла. Текстин 1-чи, 2-чи, 3-чү сүйлөмүн дептерибизге көчүрүп жазып алабыз. Азаматсыңар балдар. Эми эс алуу убактысына келип жеттик. Анда баарыбыз жолу өрүп Ай чыкты карачы айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Каникулду жакшы өткөрдүңөрбү? Эмесе балдар, силер менен бүгүн 4-чү чейректин алгачкы кыргыз тили сабагын баштайбыз. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Эмесе кулак төшөп, сабакка көңүл бурабыз. Өтүлгөндөр боюнча кайталап, эсибизге түшүрүп алсак, кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Кайсы сөз түркүмдөрү менен таанышканбыз? Зат атооч, этиш, сын атооч, сан атооч сөз түркүмдөрүнүн эрежелерин эсиңерге түшүргүлө. Булардын жоопторун онлайн тестинде күтөм. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы ат атооч. Сабактын максаты ат атооч сөз түркүмү жөнүндө маалымат аласыңар. Күн менен шамал жомогун окуп түшүнүп, тексттен ат атооч сөздөрдү тапканга үйрөнөсүңөр. Жаңы сөздөрдүн маанисин билип, сулуу, таза, катасыз жазууга, сүйлөмдөрдү түзүү менен ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Жомок аркылуу мээримдүү, боорукер болууга, ар дайым жакшы мамиле түзүүгө тарбияланабыз. Мен силерге күн менен шамал жомогун окуп берейин. Бир күнү күн менен шамал экөө талашып калышты. Мен баарынан күчтүүмүн деди шамал мактанып. Жок, сен баарынан күчтүү эмессиң деп каршы болду күн. Шамал өз күчүн күндүн көзүнө көрсөтүп, далилдегиси келип, кел анда, экөөбүз мелдешели. Тетиги тон кийген киши абышканы көрдүңбү? Ким анын тонун үстүнөн чечип алса, ошол күчтүү болот деди. Күн анын айтканына макул болду. Күн булуттун артына жашынып карап турду. Шамал кишиге келип, анын тонун, этекчеңин делбиретип учура баштады. Киши тонун кымтыланып алды. Шамал болгон күчүн салып, катуулап кирди. Ал канчалык катуулаган сайын киши да ошончолук бекем кымтыланды. Акырында шамалдын күчү кетип, тонду чече албасына көзү жетти да, күнгө кайтып келди. Эми кезек күнгө келди. Ал жашырынган булуттан чыгып,
кишиге жылуулугун чачып, жылмая карады. Киши күндүн мээриминен ысып, тоонун чечип койду. Ошондо күн шамалга: "Досум, жумшак, жакшы мамиле оройлук менен залимдиктен күчтүү болот", деди жылмайып. Балдар, жомок силерге жактыбы? Эмесе бүгүнкү жаңы сөзүбүз менен таанышып алалы. Оройлук бул жагымсыз мамиле жасоо дегенди түшүндүрөт. Демек, биз ар дайым орой эмес, жагымдуу мамиле жасаганга үйрөнөлү. Балдар, ата тооштун эрежесин эсиңерге туткула. Зат, сын, сан атооштордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата тоош деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз. Ата тооч зат атооштун, сын атооштун, ошондой эле сан атооштун суроолоруна жооп берет. Балдар, эми дептерибизге чын Куран айынын 8 ата тоош деп жазып алабыз. Азаматсыңар, сулуу, таза жазууга үйрөнөбүз. Эми балдар, көнүгүүлөр менен машыгабыз. Биринчи көнүгүү: текстти окуп, түшүнүңөрдү айтып бергиле. Андагы ата тоош сөздөрдү таап, дептериңерге көчүргүлө. Экинчи көнүгүү: төмөнкү сүрөттөр боюнча ата тоошторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Аларды дептериңерге жазгыла. Үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Тексттин 3 сүйлөмүн көчүрүп жазгыла. Зат атоошторду ата тооштор менен алмаштыргыла. Тексттин 1, 2, 3 сүйлөмүн дептерибизге көчүрүп жазып алабыз. Азаматсыңар балдар, эми эс алуу убактысына келип жеттик. Анда баарыбыз жолу өрүп Ай чыкты